Жана сиз алып кеттиңдер эмес беле? Мен Камчы Кылычбаев байкеге чоң ыраазычылык билдирем. Ушинтип мен кызым 6 баласы менен үйдү болуп атат. Сүйүнүп атам аябай. Жакшы болду да. Бүгүн УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев турмуштан кыйналып, жардам сурап кайрылган 6 балалуу жалгыз бой энеге үй берди. Мына китепти болсо сага чоңураак алсак берейин, Içinde документтери бар, үйдүн документтери. Макулбу? Ушага, аймалатсы давай. Жакшы болду да. Дерс ото жакшы жүргүлөрүн, 6 баланын энеси экенин айткан Бишкек шаарынын тургуну 30 жаштагы Айжан Болотбекова турмуштан оор кырдаалга туш болуп, жеке турак жайы жок батирлеп күн кечирип келет. Балдарын тийиштүү түрдө камсыз кылууга мүмкүнчүлүгү жок экенин айтып, жардам сурап, буга чейин шаардык мэрияга да кайрылып көргөн, бирок андан жооп болгон эмес. Андан соң акыркы үмүтү катары УКМК башчысына кайрылып кат жолдогон. Аны уккан атайын кызмат башчысы Камчыбек Ташиев жардамга муктаж бул жалгыз бой энеге батирдин ачкычын тапшыруу менен каалоо тилектерин билдирди. Эми мына силердин ушул оор турмушуңарды биз көрдүк, таанышты биздин балдарыбыз. Аша 6 балаңыз бар экен, бир балаңыз инвалид экен, ошого карап сен балдарыңарга кичине жардам болсун деп силерге үй алып бердик. Сизге да жок. Мына көчөлөрдө, ар кимдин үйлөрүндө, квартираларда жүрөт экенсиңер. Чтобы ошондой болбосун деп үй алып бердик. Балдарыңарды чогуу бир жерде кармагын. Чогуу жашагыла. Мына күрүч. Мына күрүч сага берейин, балам. Мына, сен кара. Мына китепти болсо сага чоңураак алсак берейин, Içinde документтери бар, үйдүн документтери. Макулбу? Ушага, аймалатсы давай. Жакшы болду да. Дерс ото жакшы жүргүлөрүн, Сизге да чоң рахмат. балдарыңыз менен жакшылап жүрүңүз. Мына жакшы балдарыңыз бар экен, кызыңыз бар экен. Кудайга ушулар чоңоюп калса, ушулардын арасынан бир жакшылары чыгып калат. Сизге да чоң рахмат. Сиз болсо да. Рахмат. Эч качан бүткөн эмесмин ушунча. Дерс ото болуңуздар, эми ушу силерге жардам болсун деген максатта. Кимдин велосипед билесиң? Давай, бин. Давай. Сен чоңураак. Отур. Отур. Так, вот так. Вот. Сюда, мама. Отур, корпай, карап. Корпай, отур. Заказывай. Не карап. Не, на бутун кой, мама. Вот так. Мына басасың. Тормоз отур. Итият болду. Макулбу? Катты ойда бар. Жакшы болгула, дерс ото, жакшы жүргүлөр. Рахмат. Şu bala çocukların ozunu görgünü çok oysun ballarına kadar bazı yaşlar. Özünün üyünür bol diye, özünün üyünür yaşlar yaşar. Kolu verir, yaş kalır, yaş kalır. Tık bakalım, da var. Da mı? Yaş kalır. Sen yaşar kesin, da şimdi ya. Бул жаш жалгыз бой эне 6 баланы жалгыз тарбиялап келет. Балдарынын улуусу 13 жашта болсо, кичүүсү 5 айлык ымыркай. Алардын бири мүмкүнчүлүгү чектелгендиктен бир адамдын кароосуна муктаж. Үй бүлө оор турмуштук кырдаалда өз үйү жок, ижаралап келет. Материалдык абалы балдарын толук камсыз кылууга да жетпейт. Ага карабай балдарын багуу үчүн күнүмдүк үй тазалоо иштерин аткарып акча табат. Ал жумушка кеткенде апасы каралашып турат. Камчы Кылычбаев байкеге чоң ыраазычылык билдирем. Ушинтип мен кызым 6 баласы менен үйдү болуп атат. Сүйүнүп атам аябай. Ошо бир баласы оорукчан. Ошо аябай чоң ыраазычылык билдирем. Аллахым эки дүйнө ыраазы болсун. Ишине ийгилик байкен. Ошо кызымдын кыйынчылыктары артта калды да. Үйлүү болуп калды главный. Буга чейин квартирада жүрчү, балдар менен жардам берем, оорукчан баласын карайм, өзү иштеп келет. Ошондой эле ыраазычылык билдирем, аябай кубанычтамын. Бүгүн бул муктаж жалгыз бой эне УКМК башчысынын жардамы менен өз батирине ээ болуп турган чагы. Ага ишене албай жатканын айткан апа УКМК башчысына ыраазы. Квартирада жашачубуз, биз мэрияга кайрылдык, президентке кайрылдык. Эми өзүм эле иштеп, өзүм клиник уборкада иштеп, ошондон балдар менен багып жүрчүмүн. Анан мамам келип карашып, байкемдерде бир жардамдашчу колунан келишинче. Бирөөлөрдө иштечимин, анан кийин өзүм реклама берип, өзүм иштеп баштадым кийин. Анан зарплаталарда дагы иштейм, ушинтип балдарым ошо күнүмдүк эмеси бүт ушинтип эле чыгып турчу. Ошо Камчыбек Кылычбаевичке чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болсун, иштерине ийгилик. Ушинтип бизде үй берип, бизге көп адамдарга жакшылык кылып, ушул байке себеп болуп биз деген үйлүү болдук, ак өргөлүү болдук.
бир гана үмүтүм ушу эң акырында ушу камчы Кудашевичке жазганбыз. Күтпөгөн жерде мага чалып калышты, үйлүү болодуңар депчи. Аябай кубанычтамын. Эки дүйнө ыраазы болсун, бактылуу болсун, иштерине ийгилик. Адамдарга канчалык жакшылык кылат, дагы да жакшылык кылат. Эске салсак, Камчыбек Ташиев буга чейин дагы бир нече жардам сурап кайрылган энелерге батир берген. Нурзат Көчөмкулова, Кудай кааласа Омуралиев, Регион, Бишкек.